Саламатсыздарбы, кымбаттуу студенттер, урматтуу окуучулар. Сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшкөнүздөн кубанычтамын. Биз сабактарды, кезекти сабактардан бирине өтөбүз. Сиздерге буга чейин өтүлгөн темалар бүт баары тааныш, белгилүү, көп жүргөн. Сиздер анын баардыгын эле мээңизде ар кандай учурда эстеп калган абалга жеткире алыңыздар буюрса. Ал эми биз өтүлгөн темаларда сиздерге тааныш, эми ошол сабактарда мен ар жеринен бир катар сиздер менен сурап кетейин. Мугалимиңиз ушул мен бирден гана суроо берип кетейин. Ал эми мугалимиңиздер ар кимиңизден ушулардын өткөн жерден ар жерден суроо берсин. Бул ошол сиздердин канчалык деңгээлде буга чейинки нерсени өздөштүргөнүңүздү, кайсыдан кыйналып атканыңызды, ошол нерсени өзүңүз үчүн билип алууга, сынап алууга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Мен кыргызча айтайын, сиз ошону англисче которуңуз. Макул? Биз деген кандай эле? Жакшы, we. Siz кече сабакка келдиңизби? Did you come to lesson? Жакшы. Аларга. Them. Жакшы. Канча? How much? How many? Эң сонун. Алар Оштон келишпейт. They don't come from Osh. Эң сонун. Жакшы. Сиз түшүнгөн жоксузбу? Кандай болот? Didn't you understand? Эң сонун. Кеч саат 6:20. Кандай болот? It is 6:20 p.m. Түштөн кийин болот ата. Жакшы. Биз англисче сүйлөйбүз, ошондойбу? We speak English, don't we? Эң сонун. Алардын кийин бош убактысы болбойт. They will haven't free time. Алардын кийин бош убактысы болбойт. Эмне үчүн сизгече чалышыңыз керек эле бизге? Why did you have to call to us? Жакшы. TH кеде Z-га жакын, кеде F-га жакын окулат эле. Кайсы учурда? D-га жакындыгы, эгерде this, that, those деген бир ондой сөз башына келе турган болсо, жана дагы эки үндү таманын ортосуна келе турган болсо, анда the. Ал эми буну чыгарыш эмне дедик? Тиш менен тандайдын ортосуна тилдин учун коюп туруп, анан кийин the деп чыгардык. Ал эми калган учурдун бүт баарына th-га жакын айтабыз дедик. Буну чыгарыш үчүн тиш менен эки тиштин ортосуна тилдин учун коюп туруп, оозду толтуруп th деп айтат экенбиз. Эң сонун. Андан кийин алар мугалимдер болушканбы мурда? Were they teachers? Эң сонун, бул түбүнүн мисалы болду. Сиз эмне кылып жатасыз? What are you doing? Эң сонун, жакшы. Банкта акча барбы, турабы? Барбы азыр банкта акча? Is there money in a bank? Эң сонун, жакшы. Сиз алар эртең кийин туристтер келе алышпайт Кыргызстанга. Tourists won't be able to come to Kyrgyzstan. Кандин келер чагын тескери формасы болдуру. Сиз мурда кайсыл жерде жашасаңыз болот эле? Where might you live? Эң сонун, бул мээге мисал болду. Жакшы. Ал эми биз кеч акыркы темабыз алдыңкы сабакта passive voice өткөн элек турбу? Passive voice боюнча passive voice бул түрдүн айырмасы кыймыл аракетти түздөн түз айдынбайт деп өзүңүз чакырбастан, набыр тескерисинче кыймыл аракет айга карата сырттан болот экен. Мен чакырбайт экен, тескерисинче мени чакырышат экен. Мен кимдир бирөө тарабынан чакырылат экен. Ушул passive voice болот экен. Ноутбук иштебейт экен өзү. Ноутбукту кимдир бирөө иштетет экен. Кимдир бирөө тарабынан ноутбук иштетилет экен. Ушуну айтат экенбиз. Ал эми үйдү курбайт экен. Үйдү мен курбайт экен. Үй өзү курбайт экен. Тескерисинче үйдү бирөөлөр курат экен.Усталар курушу мүмкүн, компания курушу мүмкүн, мамлекет курушу мүмкүн. Ушул passive voice болот экен. Ал эми passive voice'нын формуласы эмне болот? To be кандай болсо ошондой, I am, I'm not. Ушул формула келет экен. He, she, we де. Ал эми ошол эле to be'ге этиштин 3-чү формасын колдонуп экенбиз. Бул туура эмес. Этиштер үчүн этиштин 3-чү формасы, ал эми туура этиштерге өткөн чагы кандай болсо 3-чү формасы ошондой колдонулат экен. Демек, эстеп алыңыздар, ал эми формуласы эмне алды? To be плюс этиштин 3-чү формасы. Ал эми why, how, when, what'тар бул ошол жанагы эле формула боюнча алдына келет экен. Эми passive voice түшүнүктүү болду, турбу? Эми караңыздар. Муну айтып көрүңүзчү. Мен биз үйрөтүлөбүз. Үйрөтүү деген teach эле, экинчи формасы taught, үчүнчү формасы taught.
Biz мұғалім тарабынан үйретілеміз деп айтыңызшы. Не болады? We are taught by teacher. Biz мұғалім тарабынан үйретілеміз бе? Are we taught by teacher? Biz мұғалім тарабынан үйретілмейміз. We are not taught by teacher. Biz кейін үйретілеміз мұғалім тарабынан. We will be taught by teacher. Biz кейін мұғалім тарабынан үйретілеміз бе? Will we be taught by teacher? Biz кейін мұғалім тарабынан үйретілмейміз. We won't be taught by teacher. Biz мұрда үйретілгенбіз мұғалім тарабынан. We were taught by teacher. Biz мұрда мұғалім тарабынан үйретілгенбіз бе? Were we taught by teacher? Biz мұрда мұғалім тарабынан үйретілген емеспіз. We were not taught by teacher. Жақсы. Ручка сындырылады. Ручка деген пен, тұр ғой? Енді сіз аны иттің орнына қолданасыз. Ручка сындырылады. Pen is broken. Ручка сындырылады. Is pen broken? Ручка сындырылбайды. Pen is not broken. Ручка кейін сындырылады. Pen will be broken. Ручка кейін сындырылады. Will pen be broken? Ручка кейін сындырылбайды. Pen won't be broken. Ручка мұрда сындырылған. Pen was broken. Ручка мұрда сындырылған ба? Was pen broken? Ручка мұрда сындырылған емес. Ушыл мәселе. Жөп-жөнекей, жөп-жеңіл. Кешеге қарағанда бүгін бір топ түсінік кеңейді, меніңше. Ошы менен passive voice жиынтықталды. Жақсы. Хеми бір қатар жалпы емені түбені жалпы жиынтықтап кетейлі. Қараңыздар, біз айтқанымызда, егер Асан жақсы біле тұрамыз, Асанбек Мырзабекті жақсы білеміз, аларды жақсы танимыз деді келеге. Енді сіз не алыңыз, дептеріңіздің бір бетіне, ақырғы бетіне қыласыз ушыл көрінікті бір бетіне не алыңыз, бір таблицаны чоң дептердің бетімене толы қылып тұрып, ушыл таблицаны чейіңіздағы түбіні формасы чейіңіз. Түбі бойынша не? I am, he, this, we, they, ale тұруы үшінші жағында. Ал эми ing-ге келгенде не дедик? Ушул эле түбүгө ing-ни кошуп койдук. I am working, I am speaking деп. Ал эми үчүнчү there is, there are теманы өттүк. There is, there are. Ушул теманы өттүк. Андан кийин төртүнчү can өттүк. Бешинчи болсо may өттүк. Алтынчы болсо passive voice өттүк. Passive voice турбу? Мына өтүлгөн темасы. Ушуну өттүк элек. Эми караңыздар. Hem siz ушул эле бир эле айды мисал келтирип эле, ушунда I am I not, I will be, I will not, I was. Бүт чактарга айланып аласыз. Бул не кылат? Сизди жалпы картинканы бир көрүүгө мүмкүн болот. Эми караңыз, мына жөнөкөй мисал. Сиз мен мүрүн келдим да жөн эле көзүм эле көрдүңүздөр, экинчи келип кулагым эле көрдүңүздөр, анан үчүнчү күнү келип бар жерим жагы колум эле көрдүңүздөр, бирок эми төртүнчү күнү мен мынтип эле ачык эле келе турган болсом, мени таанысыздарбы? Тааныбайсыздар, көрдүңүзбү? Ал эми биз эмне кылдык буга чейин? Бул сиз түдү таблицаны түбү системасына кирген грамматиканын бүт баарын монтип эле бир эле алаканыңызда. Мисалы, англис тилин алаканыңыздан китеп алыңызда турат го. Бундай атат, түдү бир алаканыңызда, түбү бир алаканыңызда. Мынал эле формуланы чактар айлантып турган болсоңуз, бүт түбүгө байланыштуу грамматиканы ачык эле көрө аласыз. Ар кандай мезгилде кайталай аласыз, ар кандай мезгилде аны эстей аласыз. Ошон үчүн караңыз, эми караңыз. Түбүнүн келер чагы I will be эле турбу? I will be. Ал эми ing-ге келгенде ушуга эле I will be working, speaking дедик турбу? Ал эми there is, there келгенде не болуп калды? There will be болуп калды. Ал эми can-га келгенде I will be able to болуп калды. Ал эми may-ге келгенде I will be allowed to болуп калды. Ал эми passive voice-га келгенде I will be invited. Көрдүңүзбү? Түбүнү канчалык жакшы биле турган болсоңуз, ing маселе болгон жок. There is, there маселе болгон жок. Can маселе болгон жок. May маселе болгон жок. Passive voice маселе болгон жок.
Эми ушул эле формуланы өткөн чакадагы суроо оң жооп тескери жооп бүт баарына кайталап бир када бир картын бир бетке түшүрүп ала турган болсоңуз, бул сизге ар кандай мезгилде кайталууга өтө чоң жардам берет. Ал эми ушул эле эрежени биз бул эмеде китепке дагы киргизгенбиз. Бул китептин 83 бетинде ошол бүт баарыгы кеңинен мисалдар менен берилген. Сиз аны эгерде бул билсеңиз, китеп жаныңызда болсо жакшы, бирок дептериңизге көчүрүп жазып койсоңуз, бул дагы сизге аябай чоң жардам берет. Себеби жазганда жакшыраак эсте калат. Эми албетте буну билесиз, бирок общий бир картинкада көрө алсаңыз, бул өтө сонун. 83 бетте бүт баарыгы ошо суроо оң жооп тескери жооп бүт баарыгын жалпы бир гана айга мисал келтиргенбиз. Аны сиз кайталап жүрө турган болсоңуз, бул сизге өтө чоң жардам берет. Демек, жалпы сизге түшүнүк бар, жалпы кандай формуланын негизинде иштегендигин, кантип пайда болгондугун, кандай формула кандай таасир эткендигин, түбүнөн башкаларга байланышы чоң экендигин сиз түшүндүңүз. Ал эми сиздер менен кече эмне ташыма бергенде сиздин бүт баары эсиңизде. Ташыма эмне кылыш керек? Өтүлгөн грамматиканын бүт баарыгын жаттап келишиңиз керек эле. Аны мугалимиңиз сизден сурады. Ар жерден өтүлгөн темалардын бүт баарын ар жерден каша кылып, ар кандай ар жерден аралаштырып сурады. Сиз аны жооп бердиңиз. Андан кийинки ташыма 63 сүйлөм жазып келишиңиз керек эле. Аны текшерет эжекеңиз, текшерет дагы. Андан кийин аңгысына которуңуз, аны жазып келишиңиз керек эле. Аны мугалим сиз менен чогултуруп, аны текшеришиңиз керек, кандай ката турагы бүт баарыгын. Андан кийин суперкомпьютер менен текст, сиз келип токтогон жерден суперкомпьютер текстин мугалимиңиз же жаныңыз башка студенттер бири-бирине которуп берет. Аны кайра сиз аңгысына которосуз. Ошол андан кийин эркин топик жана диалог берилген. Анын кайсыл жерде алышыңызды билесиз. Мугалимден топиктердин темасын тартып алган болсоңуз, ошонун ичинен кызыкчысын алып, күндүгө айтып берип, диалог кылып бересиз. Жакшы. Аны эмесе ташмалардын бүт баарын сурап алдык. Баарыгы түшүнүктүү. Анда эмесе сиз эгерде ушул өтүлгөн темаларды passive voice жакшы өздөштүргөн болсоңуз, бул биз теманын жыйынтыгында бир катар кандай тартипте иштегенин үйрөнүп алдык. Ал эми биз кийинки темага өтпөй турабыз. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыгат. Ал эми эртеңки күнгө ташыма сиз буга чейинки бүт баардык эмнеден кемчилик, грамматикадамы, жаңы сөздөнбү, практикаданбы, ошол эле чактарга айлантканда анча-мынчасын кыла албай калган болсоңуз, же дагы топиктерден артта калган болсоңуз, текстти жакшы өздөштүргөн болсоңуз, туура эмес этиш жаттап алган болсоңуз, ошолордун бүт баарыгын буга чейин калып кеткен бүт баардык сабактардын баардыгын бир ката кайталайсыз, бышыктайсыз. Андан кийин буюрса кийинки сабакта бир тема өтөбүз. Ошо менен биз түбүс темасын жыйынтыган болобуз. Ал эми кийинки сабакка чейин бүт баарын сиздерге кайталоо болду. Анда эмесе кийинки сабакта чейин көрүшкөнчө, бул сиздеги пауза. Азыркы жаңы тема, жаңы нерсе көп сизге берилген жок. Бул сизге пауза болуп атат. Ал эми сабагыңыздагы пауза, жашооңуздагы паузаны туура пайдаланып, себеби адам жашоосунда пауза боло турган болсо, бул адамды кайра ойлонуп алууга, эмнелерди кемчилик кетиргенин анализ кылып алууга, иш кылып туура жолго пайдаланууга өтө чоң мүмкүнчүлүк, сиз үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Ал эми сиз ошол мүмкүнчүлүктү, ошондой сизге түзүлгөн шартты колдон чыгарбай кармап калыңыз, жана дагы аны ушул убакытты сиз туура жолго пайдаланыңыз. Эмне кылат экен? Кимдир бир шамал болуп жаткан болсо, ушундай катуу шамал болуп аткан болсо, бирөө дубал тосот экен. Дубал тосуп ушул шамалды өткөрбөш үчүн аябай калың дубал тосот экен. Ал эми кимдир бирөө ал нерсени ошол болуп жаткан шамалга тегирмен курат экен. Тегирмен курат экен дагы, ошол тегирмен шамалдын шамал жүргөн үчүн тегирменди иштетип, андан ун чыгарат экен. Көрдүңүзбү? Бир эле шамалды кимдир бирөө проблема көрүп атат, кимдир бирөө мүчүлүк көрүп атат. Ал эми мүмкүнчүлүк катары көрүп атат. Ал эми сиз азыркы сизге болгон кайталоону бул эс алуу катары, дем алыш катары көрбөстөн, бул сиз ошол шамалды тегирмен куруп андан ун чыгарыңыз. Мындай айтканда, ушул паузадан сиз пайдаланып калыңыз, жакшы жагына колдонуп калыңыз. Албетте сиз жакшы нерсени түшүнөсүз, жакшы нерсени кыла аласыз, жана дагы жакшы нерседен сабак алып, аны жашооңузга пайдалана турган инсансыз.
Ал эми биз сизден жакшы гана ийгиликтер күтөбүз. Сиз менен ийгиликте көрүшкөнчө аман болуңуз.